Ырчы Татаулан менен Өзбек Ажы Чотонов ЛГБТнын боло турган митингине каршы чакырык таштады. Кыргызстанда 8 март аялдардын эл аралык күнүндө аялдардын шериктештик маршына социалдык тармактарда ар кандай пикирлер айтылууда. Бизге жеткен маалыматтарга караганда эртең 10 мартта 8 мартта кармалгандарда колдоп ЛГБТнын өкүлдөрү митингге чыгат. Маалыматтарга таянсак, ЛГБТнын өкүлдөрү менен чабышууга кандайдыр бир топ даяр экендиги тымызын айтылууда. Бул жолу алар калпаксыз жана бет капсыз эле аларга чабуулга өтө тургандыгы айтылууда. Белгилүү ырчылардын бири Татаулан эртең саат 12-де Уркай Салиева эстелиги "Сен келбесең эртең үйүңө кирет". Булар ачыкка чыгышты. Намыстан кыргыз деген чакырык таштады. Ал эми Өзбек Ажы Чотонов "Баарыбыз кубалайбыз айбандарды, акмактарды. Ким чыкпаса эртең балаңа бирөө үйлөнөт, же балаң эркек келин алып келет" деп өзүнүн социалдык тармагына билдирүү калтырды. Ошондой эле белгилүү журналист Элнура Кулуева "Кыргызга кыянатчылык кылган бул жоругубузду ата-бабаларыбыздын арбактары кечирбейт" деп өзүнүн Facebook баракчасына калтырды. Саламатсыздарбы? Мен аты-жөнүм Ыдырыс Исаков. Мен 4 кыздын агасы боломун, 4 карындашым бар, 3 кызым бар. Ошондуктан мен дайыма кыздар тараптанмын. Ушу аялдар маселеси боюнча мен кыздарга болушам, кыздар тарапта боломун. Анан бүгүнкү аялдардын 8 мартка карата уюштурган маршын бузган бийликке мен абдан капа болдум. Жүзүн жашырып алган, аласка кесип дагы калпактан айланып кете турган эмелер ошо калпакты кийип алышып, калпактын баркын түшүрүп, ошол жерде жанагы кыздардын колундагы баракчаларын жулуп, тартып, сөгүнүп, ошол көчөгө чыккан эркектерди мен эркек деп деле эсептебейм мен. Аларды сыйлабайм. Аларга бир тыйынчалык сыйым жок мен. И аларды колдогон бийликке дагы сыйым жок. Ошолорду кармабаган, ошолорду тартипке чакырбаган милиция кызматкерлерин мен тааныбаймын. Жумшак сөз менен айтканда. Бул бир. Анан азыр гей деген сөз Кыргызстанда жанагы коррупцияны тыйбайсыңбы, коррупцияны токтотпойсуңбу, коррупция менен күрөшпөйсүңбү деп талап кылып чыгып аткандардын оозун баса турган куралга айланып калды. Гей деген сөз Кыргызстанда жаңылык эмес. Илгертен болуп келген, бул жер жүзүндө бар нерсе. Бүгүн эле Европада гей чыгып, анан кийин Кыргызстанга тарап аткан жери жок анын. Китеп окуган киши билет. Чубак Ажын көп китеп окуйт дейсиңер. Ошол мен Чубак Ажычалык китеп окудумбу, окубадымбы билбейм, бирок мен дагы анча-мынча китеп окуган балам. Мен окуган китептерде ошол эле өзүбүздүн союз малында чыккан Бабурнаме деген китепти окуп көрсөңөр болот. Бабур гей болгон. Мен ачык эле айтайын. Бабур ошол жерде бир тар көчөдө бир жигитти жолуктуруп алып, ошонун жанында апкарып, тизем калтырап, айтар сөзүмдү жоготуп койдум деп өзү эскерип жазып отурган жерлери бар. Ошол анын гейлигин далилдейт. Гей бизде илгертен болгон. Бул бир. Андан кийин азыр мынау Сирия, Ливияны биз мусулманчылыктын бир ордосу катары тааныйбыз. Бирок ошол мамлекеттерден илгери Римге 12-13 жашар балдар барып, ошо Римдеги байларга кызмат кылып, ошолордун койнунда жатып, ошолорго эрге тийип, экиден биринен чыгып бирине жүргөн фактыларды кадимкидей тарыхта жазылган. Биз Баатыр деп аткан Александр Македонскийдин дагы ошондой подружкасы болгон мындай алганда. Андан кийин мынау биз азыр Баатыр деп аткан, суктанып аткан, кинолорун көрүп аткан самурайларда дагы гей болгон. 5 жылдап, 6 жылдап чек арада, тоодо эки-экиден болуп жүргөн эмелер, ошол самурай жоокерлер. Алар дагы ошол гей болгон. Аял жок. Азыр Афганистан диний мамлекет болобуз деп бир тобу бир жагына чойсо, жок светтик мамлекет болобуз деп бир тобу бир жагына чоюп жүрөт. Ошол жакта дин менен светтик түшүнүктүн согушу болуп атат десек болот. Мына ошол жерде дагы гейлер бар азыр. Мына ошол жерде азырга чейин педофилдер бар. Сакалы көкүрөгүн жапкан ак сакалдар ошол жерде 12-13 жашар балдарды кадимкидей жалдап алып, аялына кошуп багып, анан кийин ошол менен көңүл ачкан фактылар азыр дагы бар, азыр дагы болуп атат. Анан ошол нерселер бизге азыр келип калгандай түшүнүктүү биз карманып атабыз да. Гейлер адамга канчалык зыян тийгизет билбейм, бирок гейлерге караганда коррупционерлер көбүрөөк зыян тийгизет. Бетин жашыргандар көбүрөөк зыян тийгизет, билимсиздик көбүрөөк зыян тийгизет.
эч качан ошол гей болсо ошол эки-экиден болуп өз-өзүнчө жүрө берет. Ал мурдатан ошентип жүрүп келген, азыр дагы жүрөт. И мындан кийин дагы жүрө берет. Ал сойкулук сыяктуу эле. Сойкулар мурда дагы болгон, азыр дагы бар, кийин дагы боло берет. Абсолюттук бийликке ээ болгон Султан Сулайман деген болгон. Сойкуларды ошол дагы жое алган эмес. Ошонун тушунда өзүнүн айланасындагылар ошо сойкулар менен жүрүшкөн. Шарап ичип. Тим эле азыр биз жанагы ушу гейлер менен күрөшсөк Кыргызстан кыйрап жакшына жашап кете тургандай бир түшүнүктү карманып атабыз. Кыргызстанга мындай бир гейлердин бар экендиги же жок экендиги Кыргызстандын экономикалык абалына бир тыйын таасир этпейт. Маршка чыгып аткан аялдар эмнени талап кылып атат? Маршка чыккандар айтып атат, коррупцияны жой деп атат. Аялдардын укугун корго деп атат. Аялдарга билим бер деп атат. Зомбулукту токтот, ала качууга каршы мына кылмыш иштерин козго деп атат. Кыргызстандын эгемендүүлүк алгандан берки тарыхында ала качуу боюнча сотко жеткен бир 30 иш бар бекен 30 жылдык тарыхында? Сурайлычы ушуну? Жок да. Үй бүлөлүк зомбулук боюнча азыр мисалы ар бир 3 үйдүн бирөөсүндө зомбулук болуп атса керек азырчы. Эми азыр айтат болушуңуздар керек. Мына ал жакта бир үй бүлөдө зомбулук болуп атса, аялдар көчөгө чыгып алып, марш өткөрсө, ага не пайда, ошол аялды куткарып калмак беле деп, куткарып калат. Анын механизми бар. Алар айтып атат, коррупцияны жой деп атат. Жойсоң акча көбүрөөк түшөт деп атат. Акча түшкөндөн кийин мугалимдин айлыгын көтөрөсүн. Эменин жанагы врачтардын айлыгын көтөрөсүн. Врачтар менен мугалимдер, окутуучулар бизде көбүнчө аялдар. Аялдардын абалы көтөрүлөт, баркы өсөт, үй бүлөдөгү экономикалык абалы жакшырат. Ошондо ызычуу азыраак болот. Жок дегенде ушу жагынан болот. Билим көбөйөт, билим жакшырат, өсөт. Эл билимдүүрөөк болуп калса, анан кийин бир жакшыраак билим берилсе, анан кийин бул жакшы менен жаманды айырмалап алабыз. Мына мен азыр Европада турамын. Европада бүгүн 8 март болду. Эч ким митингке да чыккан жок. Себеби бул жакта аялдардын маселеси чечилген, кыздардын маселеси чечилген. Булар антип жанагы аялдардын укугун коргоп бер деп бийликке доомат кое тургандай нерсе жок. Себеби бийлик чечип койгон муну. Мына Европаны азыр сиздер жаман эле дейсиздер. Мына бир жакшынакай эле мына карысын да карап атат. Ошо шим кийген. Эме мисалы мына. Мына апасын карап атат. Машинага салып атат, ухаживать этип атат. Мунун неси жаман? Мына артында тетигинде баласын ээртип бир киши кетип атат. Как будто Европада элдин бардыгы гей болуп кеткендей кылып сүйлөп атасыңар. Гей болсо Европада 5-6 гей бар. Бирок алардын да укугу чечилген. Алар анча-мынча жанагы гей парад дейт экенсиңер, ошол бир 5-6 чыгып алып көчөдө көк кийимдерди кийип, беттерин көк менен боёп алышып, көчөдө деп кыйкырып жүрүшөт экен. Мен аны көрдүм өзүм. Бирок аларды, туура кылып атасың, жакшы кылып атасың деп бир адам ошолорду колдогонун көргөн жокмун. Эми буларда эми укук деген маселе бар экен. Бирөөнүн төшөгүнө бирөө кийлигишпейт экен. Сен гей болсоң, боло бер өзүңчө, боло бер, ошол жакта жүрө бер. Мага тийбе дейт экен. Мага аралашпа дейт экен. Бул менин укугум бүткөн жерде сенин укугуң башталат. Сенин укугуң бүткөн жерде менин укугум башталат деген түшүнүк буларда мындай бир кандай десем, ар бир адамдын өзүнүн башындагы мээсиндеги конституция болуп калгандай. Бирөөгө бирөөнүн кийлигишкени жок. Эгерде мындай зыян келтирип атса, эгерде жанагындай кимдир бирөөгө бир коркунуч жаратып аткан болсо, мына ошондой кийлигишет. Кийлигишпе десең да кийлигишет. Азыр митингке чыгып аткандар эмнени каалап атат? Ошол Европадагыдай жашоону каалап атат. Азыр Европада мисалы мен анча-мынча сүрөт жарыялайм бул жерден, анча-мынча видео жарыялайм, мага жекеге чыгып атышат. Ошол Европага кантип барса болот деп. Ошол азыр 5-6 чыгып алып, ошол Европа болуп кетти дейсиңер, а бирок элдин бардыгы кантип каяктан акча тапсак экен? Ошо Европада айлык көп болсо, шарты жакшы болсо, милициясы тонобосо, коопсуз болсо, демек ушу жака барып иштейличи деген адамдар, кыргыздар
шаштан көп азыр. Коррупцияны кылып атабыз. Ошондайынан элде жумушсуздук, эл ачка Россияга кетип атат. Россияда миллиондоп жүрөбүз. Ошолордун бардыгы Россияда гей жокпу? Гей толуп атат Россияда эле. Ошол гейлердин жанагы төшөгүн жууп, үйүн куруп берип, туалетин тазалап, эшигин шыпырып, идишин жууп, ошентип оокат кылып атабыз. Андан биз тартынбай атабыз. Анан кийин жок, мына жакта сен эмеңди чечип кой, ушул жанагы коррупцияны чечип кой ошо маселелериңди деп чыкса, ошолорду жок сен гей окшойсуң деп чыгып атабыз. Гей болсо эмне болот? Гей болсо өзүнө гей ар ким. Кудай алдында өзү жооп берет. Эч кимге барып, жок мен ушунун бир күнөөсүн жарымын мойнума алып берейинчи дебейсиңер эч кимге. Кудайдын ордуга өзүбүз кудай болуп, соттун ордуна өзүбүз сот болуп, ушинтип кыргыздар күйдүрө турган болдук чындыгындачы. Китеп окуш деген жок. Кичине өзүм өсөйүнчү, өнөйүнчү, бир кичине бир нарак карап көрөйүнчү деген ой жок. Как будто Кыргызстан бир дүйнө Кыргызстандан гана тургандай, дүйнө Кыргызстандан гана көз каранды болгондой. Кыргызстандан эч ким көз каранды эмес. Кыргызстан жок болуп кетсе, дүйнөнүн кылы кыйшайбайт.